Достор, саламатсыздарбы? Кантон выставкасы деп мынау Гуанчжоудо бүгін экинчи күнү башталды. Ал деген сөз экинчи бул этабы. Бүгүн көбүнчө курулуш материалдары, анан жанагы үйгө керектүү эмерек, жанагы кафель, ушуга окшогон нерселер экен. Андан сырткары жанагы саат, дагы эмне ушу оптикалык бирдемелер, жанагы дүрбү-сүрбү, ушу аңчылыкка керектүү нерселер окшойт. Анан ошентсе дагы азыр көрөлү. Бизге эми көбүнчө ошол баягы ваннага керектүү, анан үй эмеректери, ошол нерселер биз үчүн кызыктуу болуп атат. Бул эми дүйнө жүзү боюнча эң чоң соода жарманкеси экен. Эми бул 1957 жылдан баштап салттуу түрдө өткөрүлүп келатыптыр. Ошонун бүгүн эми биз 2025 жылкысына катышып атабыз. Анан азыр көргөзөйүн. Так. Бүгүн бул жер кандай болот? Мына миңдеген адамдар күнүгө дүйнөнүн чар тарабынан келишет экен. Келип бардыгы ушинтип атайын мындай бейжиктерди алышып, анан ошонун негизинде кирет экен. Эгер сиз органдарга арызданбай, президентке кайрылбай, блогерлерге жалынбай эле үй алууну кааласаңыз, анда эч экиленбей Golden House компаниясына келиңиз. Себеби Golden House'тан үй алсаңыз, курулуштун бүтүшүн саргайып күтпөйсүз, батирлеп жүрбөйсүз, сахар, давление, инфаркт болбойсуз. Ал бул деп акчасын санаганыңызча монтип бүтүрүп, дарбазасын коюп, суу, свет, газын улап, колуңузга документтин карматып коюшат. Golden House утурумдук пайдага эмес, түбөлүктүүлүккө умтулат. Бул эми баягы эл аралык же болбосо чет өлкөлүк ишкерлер менен ушул жердеги жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн ортосундагы байланышты түзүү. Анан булардын баягы соодасын жүргүзүү, эл аралык катнашты жакшыртуу деген сыяктуу экен. Мисалы бул жагын карасаңыз, бул жагы мисалы бир кыйла экен, бул жагы дагы бир кыйла экен, бул жагы дагы бир кыйла экен. Кече мага эскертип атышкан. Муну мисалы күнүгө 30 000 кадам бассаң дагы бир кыдырып бүтө албайсың, абдан көп. Ошон үчүн максаттуу гана, өзүңө керектүү гана жерди тандап алып, ошону гана көргөнүң, ошону гана издегениң жакшыраак болот. Ошолор менен соода келишимдерин түзүп, Кытайлар менен, Кытай өндүрүүчүлөрү менен байланышты түзүп, келсең кийин дагы байланышып, мундан берсең болот, тигинден берсең болот, же болбосо чакыруу кагазын алсаң болот. Ошонун негизинде мындай виза алуу, жана башка деген нерселердин бардыгы жеңилирээк болот экен. Андан сырткары өнөктөш катары бир иштерди жүргүзүп кетүү андан дагы жеңилдейт экен. Эми ошол баягы бул чет өлкөлүк бир ишкер болом же ишкерлик кылам дегендердин масштабын чоңойтконго, байланыштарды түзгөнгө чоң бир мүмкүнчүлүк экен. Урматтуу боордоштор, бул жарнама сиздер үчүн. Адамды бактылуу кылган иш болот, күлкүнү көрктүү кылган тиш болот. Сиздердин күлкүңүздөргө көрк кошууга Ваш стоматолог клиникасын сунуштайбыз. Ваш стоматолог тишиңизге пломба коюу, имплант кадоо, брекет кадоо кызматтарын көрсөтөт. Мындан сырткары урология жана гинекология бөлүмдөрү дагы бар. Дареги Москва шаары, Лухмановская метросу, Светозерская көчөсү 32. Телефону +7 925 960 0075, +7 925 891 88 84. Тишиңиз оорутпай калса эле бемарал жүрө бербеңиз. Тиш сыйлаган зор болот, тиш кордогон кор болот. Негизи Кытай бул дүйнөнү баккан, бүт дүйнөгө кийим тиккен, бүт дүйнөгө машина чыгарган, бүт дүйнөгө компьютер чыгарган, бүт дүйнөгө курулуш материалдарын чыгарган чоң бир завод экен десем болот. Азыр ошондой заводко айланып алыптыр да. Булар өздөрү коммунисттик бийлик болуп туруп, авторитардык режим менен башкарып туруп, саясий эркиндикти эч кимге бербей туруп, бирок экономикалык эркиндикти элине абдан чексиз бериптир. Бирок ошол эле учурда экономикалык эркиндик менен эле маселе чечилип калбайт көбүнчө. Мисалы, калкынын саны көп деп айтабыз, көбүнчө ушул калкынын саны көп да, ошон үчүн буларда ийгилик болуп атат да деп. Жок, мисалы азыр Бангладеште деле өтө көп адам бар. Индияда деле Кытайдык менен барабар адам бар. Бирок алар ушул Кытайдын ийгилигин азырынча кайталай албай келатышат. Өтө сапаттуу нерселер бар экен. Мисалы, мынау күрөк салмактуу экен, аябай бекем экени көрүнүп турат.
Бирок бул бир жагынан бекем болгону менен аябай оорураак болуп калат экен. Ушул $13 экен. Монолор $1,5 экен. Мисалы биз көбүнчө ойлойбуз, ошого окшогон нерсени мындай же ушинтип эле бирдеме кылып чыгарабыз бир. А мында эки функциясы бар экен. Тырмоо катары дагы мындай бир мынтип бир чокуп бирдемени эме кылганга дагы. Айрыкча чакан үй бүлөдөгү кичинекей тамарга дагы жанагы гүл отургузган, эшиктин алдында бирдемелерди кылганга ошол абдан ыңгайлуу экен. Болгону $1,5 экен. Мунулардын баардыгы ушундай $1,5 турат экен. Эми ушуну $1,5 болсо, бул эми заводдун баасын айтып атышат окшойт. Биз мисалы Кытайды ойлочубуз да, дайыма мисалы батыштан бирдеме чыкса, бир жаңы бир технологиялык бир ачылыш боло турган болсо, ошону көчүрүп алып эле, ошонун аналогун жасап, окат кылышат дечүбүз да. Көрсө, Кытайлар бир аз андан алдыга кетиптир. Биз ойлогондой эле эмес экен. Булар азыр мисалы мындай болгон, бир мисал менен түшүндүрүп берейин. BMW-нын, биз билген BMW-нын моторунун бир кичинекей бир деталын, бир бөлүгүн Кытай жасачу экен. Эми ошол BMW-дан мурда жанагы адистер келген, инженерлер келген. Анан ошолордун күчү менен, алардын тажрыйбасы менен булар өздөрү дагы тажрыйба топтоп отуруп, акырында булар азыр өздөрүнүн жаңы инженерлерин чыгарып, Ли деген машина чыгарып коюшту. Мини азыр айтып атышат. Lamborghini менен салыштырып атышат. BMW-дан мыкты, бирок BMW-дан сапат жана баасы бир нече эсе мындай жок эле дегенде тең эсе арзан депчи. Анан ошону менен азыр ал рынокто азыр өзүнүн ордун ээлеп баштаптыр. Электромобиль экен. Бул эми бир эле мисал. Ошол сыяктуу булар жанагы инженерлерди алып келишип, ошол заводдорду алып келип, ал заводдордун коопсуздугуна, алардын эч ким рейдерлик кылып басып албашына кепилдиктерди бериптир. Иштешине мүмкүн болгон шарттарды түзүп беришиптир. Анан алар менен кошо өздөрүнүн инженерлерин чыгара алышыптыр. Бул бир жагы. Анан экинчи жагы бул жанагы саясий мыйзамдык коопсуздук жагы. Мисалы сот адилеттүүлүгүн ошол ишкерлерге карата камсыздап беришкен. Алардын коопсуздугун, рейдерлик басып алууларды, анан кийин айыл апаларда өзүнчө бир бандиттик топтор келип, ошолорго доляга отуруп деген сыяктуу нерселерин дагы жокко чыгарышыптыр. Ошентип отуруп булар чет өлкөлүк инвесторлорду өздөрүнө тарта алышкан, анан салыгын көбөйткөн, өздөрүнүн элин жумуш менен камсыз кылган. Ошону менен катар булар өздөрүнүн адистерин чыгара алышкан. Маселе ушул экен. Эми мен ушудан улам айтам да, азыр биздин өзүбүздүн бийликке айткым келет. Мисалы саясий эркиндикти бербей, бизде деле мисалы камоолор болуп атат, соттоолор болуп атат, аны көрүп атабыз. Эми раз Кытайдын жолун тандайбыз дей турган болсо, мисалы мен ага деле каршы эмесмин деп ойлойм. Муну азыр укса, азыр биздин айрым мындай либерал жолдоштор капа болушу мүмкүн. Ыдырыс ушинтип атат, тиги бул деп. Бирок эгерде адамга биринчи кезекте нан керек экен да, адамдын курсагы тош керек экен, адамга кийим керек экен, үй керек экен дегендей. Биринчи кезекте бизге азыр ошол саясий эркиндиктен мурда биздин курсагыбыз тоюш керек деп ойлойм. Азыркы бийлик саясий эркиндикти бербесе бербесин, бирок ишкердик эркиндигин берсин. Ошол азыр саясатчы болом деп, ошо саясатка барсам эле бирдемени жыргатып берет элем, ошондон гана мен өзүмдү адам катары сезет элем дегендер баардыгы ошол ишкердикке кетет беле деп деле ойлойм. Себеби ишкердикте эркиндик болгон болсо эмне үчүн кетпейт? Кетет, ишкер болосуң, салыгыңды төлөйсүң, сенин коопсуздугуңду, ишкердигиңдин коопсуздугун, салыктарыңды жана башкаларыңды, мындай кирешеңди бүт мүлктөрүңдү мамлекет коргоого алып берсе, анда саясатташып эмне кереги бар? Мындай алганда саясатчы болом деп эмне кереги бар? Эми ушул жагынан алганда, анда Кытайдын жолун тандай турган болсо эгерде биздин бийлик, анда макул, Кудай жалгасын, тандайлы. Бирок ошого жараша ошо Кытайдыкындай результат, Кытайдыкындай натыйжаны, жыйынтыкты көрсөтүп бериңиздер анда. Мен ушинтип эле кайрылгым келет, эми туура түшүнөсүздөр.
Так. Азыр эми мен кофемди ичип алып, анан кийинки секцияга өтүп, башка бир балким курулуштун материалдары тарапка өтүп каламбы азыр. Ошол жакты көрсөтүп берем. Так, туугандар, мен азыр мына курулуш материалдары тарапка келип калдым. Курулуш материалдарында азыр Кыргызстанда мынабул нерселер абдан популярдуу болуп атат. Мисалы, дизайнердик кандай десем жасалгылоо дей турган болсо, мисалы мынага окшогон калың ушундай нерселер экен. Муну пол катары дагы колдонсо болот окшойт. Так. Ушунун мисалы бир нече түрлөрү бар экен. Муну азыр үйлөргө да дубалга дагы чаптап атышат. Андан сырткары жанагы эмелерге дагы пол сол катары дагы пайдаланып атышат. Эгерде кимге ушундай нерсе керек боло турган болсо, мен азыр ушулардын байланыштарын алып коеюн, визиткаларын. Ламинанттар бар экен. Мунун дагы ар түрдүүлөрү бар экен. Бизде көбүнчө жанагы бул жерде бир аз башкачараак айтылат экен. Ламинанттардын түрү бар экен. Билбейм, бул кызыкпы, кимге кызык эмес. Билбейм. Ала берсеңиздер болот. Анан мына жакта дагы бир нерсе, мисалы мыналарды азыр дизайнердик эме катары азыр бөлмөлөрдү жасаганда ушун менен да жасаса болот экен. Мына калың, бирок жеңил экен. Бул пластик окшойт. Ушун менен да жасаса болгудай. Же болбосо мындай жукараагы бар экен. Ушун дагы алып барып бизде колдонсок болчудай экен. Мен да булардын дагы байланышын алып коеюн. Балким бул дагы кимдир бирөөлөр үчүн кызык болушу мүмкүн. Буларды дагы алып койдум. Мына үйлөрдү кантип жасаса болот, ушуларды мынтип пайдаланса болот дептир. Мисалы мунаны карасаңыздар. Мунондо айтып атат. Үйдү жасалгалаганда мындай кылып жасаса болот экен. Же мындай кылып жасаса болот экен. Анан ошого мыналарды пайдаланса болот экен. Мисалы мыналарды наркыны пайдаланса болот экен. Азыр байланыш номерларын алып койдум. Балким кимдир бирөөгө пайдасы тийиши мүмкүн. Так, дагы мага ушул курулуш материалдары көбүрөөк кызыктуураактай сезилип атат. Булардын көп түрдүү эмелери бар турбайбы? Кала? Мисалы азыр мынага окшогондор бар экен. Бул дагы аябай жеңил материал экен. Бирок мындай ийилет дагы экен бир аз. Бул пластик экен. Так, анан мынага окшогондор дагы бар экен. Буларды дагы бир ошол дизайнердик бир эмеге колдонсо болчудай. Андан сырткары мындай түрлөрү бар экен. Бул дагы пластик экен. Бул күйбөйбү билбейм. Мисалы мага көргөзүп атат мына кыздар. Так, мындай жашылынан бар экен. Мунусу бирок мындай овальный экен. Мынантип дагы кайсынысы бар экен? Мына. Окей, теңке. Мунусу дагы аябай жакшы экен. Муну дагы колдонсок болчудай. Азыр мисалы бизде үйлөрдү ар түрдүү кылып жасайбыз деп атабыз, ошого материал таппай калабыз. Шыбап эле, ардемени чаптап эле бирдеме кылып атабыз. Балким ушуну апарып жөн эле кадап койгон кыйла оңоюраак, арзаныраак түшөр. Балким. Thank you. Мунун дагы визиткасын алып койдум. Мисалы мынында дагы ошол пластиктен жасалган ламинат сыяктуу ушундай доскалар бар экен. Мында ар түрдүү түстөгүсү, түрдүү калыңдыктагысы бар экен. Балким булар деле керек болот. Мынандайлар бар экен. Балким үйгө же болбосо мындай бир холдорду ушун менен эле жасап койсо болчудай экен. Мунун дагы мына картасын алып алдым. Балким бул дагы керек болот. Мен мына жактан дагы бир кызыктуу нерсени көрүп атам. Үйдүн сыртын жасаганга окшойт көбүнчө. Мына кездеме токулган окшогон мынандайлар бар экен. Бул кагаздан окшойт. Мынанда дагы бир кызыктуу бир шыбактын эмелери бар экен. Анан үстүндө дагы мындай бир таштын, бир чабылган таштын формасындагы нерселери бар экен. Кыскасы үйлөрдү жасалганга мүмкүн болушунча азыр эмелер пайда боло баштаптыр. Так.
аябай жеңил материалдардан чыгып баштаптыр. Аха, thank you. Азыр бул жерде дагы мисалы мындай түстүүсү бар экен, мындай түстүүсү бар экен. Буларды азыр мен башым жетпей турат, бул полгобу же дуалгабы? Менимче дуалга окшойт, мындай дуалды көркөмдөп эме кылганга. Мынындайларынан бар экен, мындайдан бар экен. Азыр булардын да визиткасын алып койдум. Балким кимдир бирөөгө мунун дагы пайдасы тийиши мүмкүн. Сурасаңыздар, сүрөтүн жөнөтүп коем сиздерге. Өзүңүздөр байланыша бересиздер. Алейкум ассалам. Саламат, кандайсың? Саламат, кандайсың? Саламат. Сарбы? Оштолсуңарбы? Ийгилик. Мына жакта Оштогу Оштун жигиттери жүрөт. Булар дагы үйдү жасалганга аябай үйдүн ички ремонтуна көбүнчө маани берген. Ошо биздин өзбек ишкерлери аябай маани беришет. Алар ушул жерде жүрүшөт. Ошо мен сыяктуу эле ушулар дагы ошол дуалды үйдүн ичин, үйдүн сыртын коздогонго көбүрөөк керектүү нерселерди издеп жүрүшөт окшойт. Булар азыртан ушулардын визиткаларын алып, азыртан байланыш түзгөнгө аракет кылып атышат менимче. Бул жакта эшиктер бар экен, эшиктин ар түрдүүсү. Бул да абдан керектүү нерсе деп ойлойм. Так, достор, мен мына жерде кыргыз өзүбүздүн жердешти Оштук тууганды жолуктуруп калдым. Атыңыз ким? Мирбек дедиңиз, а? Мирбек. Так коеюн да сизге. Мирбек мырза, азыр мына Кытайда өзүңүз келип көрүп атасыз. Эмнени байкадыңыз? Кыргызстанга азыр кыргызстандыктарга эмнени айтат элеңиз? Кыргызстандарға ассаламу алейкум, бірінші туғандар, қандайсыздар, тыныстарбы? Мен эми бул жерде байкаганым бул Кытай жери вообще өнүгүп кетти да, Анан биз бирден балдарыбызды да ушул жака окутуп, бул жерден бардык жака тармакка ушундай бизнес чөйрөсүн өнүгүп турсак жакшы болот эле да. Биз ошондо биз карапайым эл жакшы өнүгөбүз, жакшы эме кылабыз. Мен бул жерде байкаганым, мурда ушул жерде 10 жыл мурун келип окуган студенттер балдар бар экен, бизди алып жүрүп, ал жак бул жака көрсөтүп атат. Ал балдар азыр мындайча айтканда жетишип, бышып калыптыр да, бышып калыптыр. Ошол балдар менен келишип, сүйлөшүп, ал балдар айтып атат, бизге инвестор тартып бериңиздер. Мен алардын эмесин айттым, болду, сиздерди түшүндүм. Не кылыш керегиңерди десем, туура дейт. Не кылыш керек десе, сиздердин биздин акчабыз жок дейт азыркы күндө дейт. Бирок бардык тармакты билиптир да. Алар эмне эле заводдорду апарыптыр. Мына бизде иштеп аткан помпа, миксер бардыгыларды апарыптыр. Алар менен связдар бар экен. Алар айтып атат, ака бизге ол жактан инвестор буяка тартышыбыз керек дейт, бизнесмендерден, ар жака мындан товарды көп апарыш керек дейт. Бул жактагы инвесторду аяка апарышыбыз керек дейт да. Аны кече 2-3 жерге жолугушууларга бардык да, ачыгын айтканыңыздачы. Булар дагы инвестор, уже бул жерде кылы берип иштердичи, жумуштарды. Уже не кылышын билбей, аркы башка өлкөлөргө барып, не кылайлы деген эмелери бар экен да, биз эме ошолорго жолуксак, алар айтып атат, бул жердеги инвесторлорду апарсак дейт, миллиондогон акчалар бизге түшөт дейт, биздин карапайым иштелер жумуш менен эме болот деп атпайбы? Булар балдар действительно күчтүү, азыркы күндө эми өнүккөн да. Мен эми көп эле мамлекетте болгомун. Мындай нерсени азыр дагы көрүп, таң калып, ушундай деле болобу, ойтобо дегендей эле болуп атат да бул жагычы. Ошол. Рахмат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолу 5-6 жылдын ичинде бүтө турган болуп атат. Ал жол ошол Өзбекстан менен чектелип калгыдай эмес. Андан ары Афганистанга, андан ары Пакистанга өткүдөй. Пакистанда билесиңер, 250 миллион эл жашайт. Афганистанда 37-38 миллион эл жашайт. Бул жагына бурула турган болсо, Азербайжан, Түркмөнстан андан ары кетет, Европага чыгып кетет. Демек биз ошол жол курулганга чейин жөн гана транзиттик өлкө болбостон, ортомчу боло турган, бир чечүүчү бир позицияны ээлей турган абалга азыртан даярданышыбыз керек деп ойлойм. Ал үчүн мен ар бир кыргызстандыкты азыр айтат элем, балдарды жок дегенде 3-4 балдардын 1-2 Кытай тилине үйрөтүш керек. Биздин балдар эртең ушу Кытайга келип, жок дегенде ортомчу болуп, бул жактан нанын таба турган болуш керек. Орусиянын көзүн карап, Орусиянын бутуна жыгылып, Орусиянын шартына көнүп жашай бергенди биз эми токтотушубуз керек туугандар. Башка менин оюмча бир жол азыр жок. Тескерисинче бул жакшы мүмкүнчүлүк. Азыр биз эми Орусия азыр бизге бере турган нерсесин берип бүттү. Башка нерсеси калган жок.
Бизде азыр жаңы ушул бай кошуна жаныбызда турса, эми Кытайды бизге кошуна кылып Кудай өзү кошсо, эми ошолор ушунча байып атса, алар дүйнөнүн заводуна айланып атса, анан ошодон пайдаланбасак, ал менин оюмча күнөө. Анан анча-мынча комментарийлерди окуп калып атам. Ошол пикир жазгандардын айрымдары ушунчалык жашоого наразы, ушунчалык пессимист, мындай бир мүмкүнчүлүктү көрөйүн деген ой жок да. Анан эми аларга айла жок. Бирок мен азыр ошол мүмкүнчүлүк издеген адамдарга мен ушу көргөзүп бере берейин. Ушудан пайдалангандар пайдаланып калсын. Себеби мындан пайдалана турган көп мүмкүнчүлүктөр бар экен. Азыр алдыда, мисалы азыр Казакстан менен Кытайдын ортосунда визасыз режим жүрүп атат. Казактар Кытайда толуп кеттир. Өзбекстан менен Кытайдын ортосунда визасыз режим жакын арада күчүнө кирет деп турушат. Ал эми Кыргызстан менен ушундай сөз бар, бирок Кыргызстан качан ошол визасыз режимге Кытай менен кире алат, аны азырынча эч ким билбейт. Бирок биздин тилегибиз мүмкүн болушунча ошол Кыргызстандагы мынау Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолу курулуп аткандан кийин булар менен ушунчалык бир достук, тыгыз мамиле боло аткандан кийин, демек буга бизге дагы ошондой бир мүмкүнчүлүк түзүлсө жакшы болот эле. Биздикилердин көпчүлүгү ушул Кытайды өз көзү менен келип көрүп, Кытайды таанып, Кытайдагы мүмкүнчүлүктөрдү көрүп, анан кетсе бир пикири, ою өзгөрөт эле деген ойдомун да. Азыр мен кыдырып бүтпөйсүн, ушунчалык чоң, ушунчалык кеңири, ушунчалык ассортимент товарлардын көп түрдүүлүгү көп, көрүп үлгүрбөйсүн да, жон гана тамаша кылып көрүп үлгүрбөйсүн. Эми мындан пайдаланбаган күнөө го дейм эми. Ушунча нерсе турса, ушунча мүмкүнчүлүк турса, муну пайдаланыш керек деп ойлойм. Мына жакта пардалардын дагы түрлөрү бар окшойт. Кала? Мындай пардалар бар экен. Жөнөкөй, бирок аябай колориттүү, жакшы экен. Мунунда дагы бир башкасы, бул өтө бирок калың экен бул. Бул ысык суукту дагы өткөргүдөй эмес, жарыкты дагы өткөргүдөй эмес. Меймангана кура тургандарга балким ушул абдан маанилүү, анан үйүн өтө жасалгалайм дегендерге. Так. Can I take your visit card, please? Thank you. Шиши. Шиши деп баягы кытайча рахмат дегенди айтат экен. Мунунда дагы эмелер экен, бул кимдир бирөөгө керек эмес билбейм, кызык эмеспи? Так, мына жакта дагы бир башкачасы бар экен. Мына жыгачтан жасалган, мунда кыркындылар менен жасайт экен, ушундай кылып. Өтө колориттүү кылып жасашат экен. Сонун. Кытай ушу изденүүнүн үстүндө экен. Биринен бири атаандашып, биринен бири өтүп, озуп, бирин бири артта калтырып, аябай ушундай бат кетип атыптыр. Товарлардын түрлөрү көп өтө. Мынанда дагы үйлөрдү кооздогонго аябай жакшы материалдар экен муналар. Көрүңүздөр, ушундай доска деп кое берели, ушундай тактайчалар. Өтө түрү көп экен. Түсү дагы көп экен, муну көрүңүздөр мына. Түрү дагы көп, түсү дагы көп, формасы дагы, калыңдыгы, жукалыгы, салмагы бардык жагынан бири-биринен айырмаланат экен. Түшүрүлгөн гүлү жагынан дагы. Мунун дагы байланыш номерларын алып алдым. Балким муну дагы сиздерге сурасаңыздар беремин. Сүрөткө тартып эле WhatsApp'тан сиздерге жөнөтө берем. Кимге кандай мүмкүнчүлүк болсо, мүмкүнчүлүк издегендердин бардыгына шанс болуш керек деп ойлойм. Мына мисалы мына жакта дагы ар түрдүү калыңдыкта экен мунундай. Мына
Мына түсін көріңіздер. Дуалдарды жасалғалағанға, көркөмдөгөнгө аябай сонун мүмкүнчүлүктөр экен мына. Мунун да эмесин алып кое берейин. Мына мунукун дагы алып койдум. Мунукун дагы ошо сиздерге беремин эгер сурасаңыздар. Балким ушулар менен түз телефондо сүйлөшүп, балким бир котормочуларга айтып, ушудан ушуну алып бер, сүйлөшүп бер, баасын келишип бер дей турган болсоңуздар, чындап аракет кылган адам мунун булар менен байланыша алат, сүйлөшө алат деп ойлойм. Биздин кыргыздарда ошол кытайлардан корккон, кытайлардан чочуган маанай бар да. Өзү чочуш керекпи, кереги жокпу сиздин оюңузча кандай? Эмнеге чочобуз? Булар деле бизге окшогон адам. Ушуларчалык жокпузбу деп ушул намыстанасың деңгеде. Ушул жерде кандай Кыргызстанда ушундай болуп кетсем өтө бай жер экен бул жерчи. Ошо байлыктан кичине мындай бөлүшүп аракеттенишип бирге иштесек болор дейм. Анан кошунаң бай болсо, ошого бир саламга келбесең, мамиле кылбасаң, анда кедей болуп отура беребизби дейм да. Бизде Кыргыздарда ушундай эме бар да. Эме аракеттебиз эми буюрса Кыргызстаныбыздагы өнүгүп кетер, болуп кетер. Рахмат. Макул, ийгилик. Мына алып коеюн, Макул, ийгилик. Ушинтип тааныштар дагы жолугуп атат, жанагы өзүбүздүн оштон келгендер көбүнчө. Жана бир бала менен жолуктум, ал Кара Балтадан келиптир. Бардыгы ошол жакшыраак бир материалды, арзаныраак, бирок сапаттуураак нерселерди издеп таап барып, ошол өзүбүздүн элге сунуштап, ошодон бир өздөрү дагы пайда көрүп, элге дагы бир мындай ыңгайлуураак бир товарларды жеткирүүнүн аракетинде жүрүшөт. Бул жерде бардыгы эле ушул нан издеген адамдар ушудан кантип нан тапсам болобу болбойбу деп ойлонуп аткандар бардыгы. Мен азыр мебель, үй, же болбосо офис, дача эмеректери сатылган бөлүмгө келдим. Бул жакта мындай нерселер бар экен. Мисалы, мына кызыл түстөгү 2 отургуч, бир диваны жана бир столу менен бул 45 000 сом экен. Аябай жеңил, бирок сапаттуу экен. Сонун. Эми ушуга окшогондордун варианттары өтө көп экен. Мисалы, мына жанагы жайлоого болсо, мына мисалы офиске дейли аябай жакшы варианттар бар экен. Азыр эми бул дагы эми түгөнүп бүтпөйт экен. Аябай чоң, аябай көп түрлөрү. Мисалы, мындай варианттар бар экен. Мынага окшогондор бар экен, булар жыгачтан. Так, булар бар экен. Мындай шкафтар бар экен. Отургуч дивандар бар экен. Дагы кайсыларын көрсөтсөм болот? Ар жерде ар түрдүүсү бар экен. Мындай варианттар бар экен бардыгы. Жана мен ушундайдан бирөөнү сурап көрдүм. Кыргызстанга 1500-дүн тегерегинде сатылат экен бул жерде. Анан жол кирesi канча болот билбейм. Бул жактары окшош эле окшойт. Мен башка бөлүмүнө кирип көрөйүн. Мисалы, мына дивандар турган жакка кирип көрөйүн, Балким ошол сиздерге жагар. Жанагы азыр Кыргызстанда популярдуу болуп аткан пресстелген дивандар окшойт. Жасап көрсөтүп берип атышат. Мындай алып койсо диван болуп калат экен. Ушинтип эми анча билген англисче менен эптештирип жүрөм ушул жерде. Адамдарга керектүү, адамдарга көпчүлүгүңүздөргө жага турган мебелдерди табыш үчүн дагы кыдырыш керек экен. Булар көбүнчө жанагы чоң офистерге, же болбосо ашканаларга, кафелерге, ылайыкташкан жерге кирип алган окшойм. Вариант көп экен, бул жерден издеш керек экен, жакшыраак, бизге керектүүрөөк, бекемирээк дегендерин. Анан аны тапсаң болгондо дагы арзан, бирок сапаттуусун таап алсаң бактың экен. Мисалы, илгери билесиңер, эң арзан деп ушуну алып барганбыз.
ушулар азырга чейин кызмат кылып атат, көбү талкаланып бүттү, бирок азыр эми мындан көрө жакшыраак материалдар менен жасалган, мындан көрө коозураак, ыңгайлуураак, отурганга жагымдуураактары деле пайда болуп калыптыр азыр. Негедир Кыргызстанга мурда ушундай аябай назик, морт эмеректер көп барган экен. Мынандайлар дагы бар экен. Ушундай туугандар эми көп. Мен өзүм чарчап кеттим, зеринип дагы кеттим бир жагы. Эми Кытай ушундай бир мүмкүнчүлүктөрдүн мекени болуп калыптыр азыр. Анан бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланбагандык бул аңкоолук болор деп ойлойм. Ошон үчүн мүмкүн болушунча пайдаланып, мүмкүн болушунча ушул жактагы байырлар менен сүйлөшүп, бул жактын тилин үйрөнүп, эме кылганыбыз жакшы болор дейм. Гуанчжоу кандай шаар экен дешет? Гуанчжоу деген бул Дордойдун чоң экен. Гуанчжоу дегенди мен Дордойжоу же болбосо Гуандордой деп койсок болгудай экен. Себеби бул жалаң базардын шаары экен. Бүт бардык жер базар экен. Мисалы мына жерге кирсеңиз, ушунун ичи толо базар экен. Мына үстү базар экен. Астына 2 кабат дагы базар экен. Наркы имаратка кирсеңиз, ал базар экен. Андан наркысы базар, андан наркысы базар. Наркы беттин дагы ошол жок эле дегенде 1-2 кабаты базар. Анан астына дагы 1-2 кабат базар экен. Мына ушул жерде мопедтерин коюшат экен соодагерлер. Ушул жерге, ушул кең тротуарды тарытып, мопедтер ушул жерге токтойт экен. Анан алар көбүнчө мен байкашымча мына жерге келген соодагерлердики экен. Соодагерлер мына жерде мына биздин Кара Суу Дордойдогу сатылып аткандын бардыгы ушул жерде экен. Бул шаар өзү базар экен, базар шаар экен. Гуанчжоу дегенди Дордойдун чоңу деп түшүнсөк болот, же болбосо Дордойжоу деп койсок болот экен, же болбосо Гуандордой деп койсок болот экен. Мына. Бул шаар, бул бир имарат эмес, бул бир эле соода жай эмес, бул катар жол, шаар бүт ушундай экен. Мына бул жагынан кирдиңби, эми бул жагына өтөсүң. Бул жака бурулуп кетсеңиз дагы ушунча. Мына жерде кездеме аттуунун бардыгы бар экен. Мындан дагы бул жагына да өтүп көрсөм экен. Бул жагынан токтойт экен. Кыскасы бул эртеден кечке ушул соода кылгандардын шаар экен. Булар чарчабайт экен, булар уктабайт экен. Кечинде уктап, эрте менен туруп эле мына көбүнчө Африкага кетет окшойт. Бая кара терилүү кыздардын үстүнөн ушундай жылтыр бирдемелерди көрүп калып аттым эле. Ошон үчүн бул жерде мындай кара терилүү туугандар көбүрөөк жүрөт экен. Бул жагы саат, мына жагы жылтыраак. Бул жылтырактын айланасында ошо оромоттой эле ушул биздин кара терилүү эжекелерибиз жүрөт. Так, мына жагы кыздардын буюмдары экен. Бул жагы, кыскасы бул азыр бир жагы. Бул биринчи кабаты. Кирсең адашып кетесиң, кайра чыгам деп жолуңду таппай бир кыйла оора болосуң. Бул азыр мен кирип аткан жүздөгөн, миңдеген имараттын ичиндеги болгону бир гана көрүнүш. Бир имараттын ичи ушундай. Бул муну менен эле токтобойт экен. Мунун 3-чү кабаты дагы бар экен. Азыр биз бир кабат болду, мисалы мына. Мына ол жаш балдардын бут кийимдери экен. Мына жакта андан бетер. Мына. Ушундай болду, азыр эми мен сиздерге 3-чү кабатына дагы чыгып көргөзөйүн. Кадимки эле имаратында карасаңыз, имарат болуп көрүнөт, жок 3-чү кабат иштебейт окшойт. Жок, буга тепкич менен чыгыш керек экен. Эскалаторду токтотуп коюптур. Мына көрүңүздөр. Сыртынан карасаң, мындай жөнөкөй эле бир баягы кимдер айтмакчы калпеген эле имарат көрүнөт, бирок ичине кирсең мунага окшогон авторитеттер да бар окшойт. Портретин коюп алыптыр бир. Так. Ушундай экен. Мунун үстү жогору жагы меймангана болсо, жок, меймангана эмес экен. Ал жагы дагы дүкөн экен. Ал жагына кандай чыгат экен?
Кыскасы баш адашат. Ушундай туугандар. Бул Гуанчжоу, бул баягы кооз жерлери дагы бар экен, албетте. Кымбат жерлери бар экен. Жакшы жерлери бар экен. Бирок шаарынын көпчүлүк бөлүгү оңдолуп жакшына болуп атыптыр. А бирок көпчүлүк бөлүгү шаар өзү бул сооданын шаары экен. Соодагерлердин шаары экен. Соодагерлер келсе болот экен. Анан эс алам, көңүл ачам дегендер дагы келсе болот. Мына азыр мен кирдимби? Кайра чыга албай калдым. Азыр эми биринчи кабатка кандай түшөм? Бүт мына кара сууда көргөн товарларыңар ушул жерде жатат, мына үйүлүп. Картошка үйгөндө үйүп коюшат экен. Мына жердеги мисалы бүт кийимдерди карагыла. Картошканы үйүп коет го, мындай, же алманы, нокаттыктар. Ошондой кылып үйүп коет экен мына. Вот тизилип турганы аз эле экен мына жакта. Мына. Мунаны эмне дейт? 15 РМБ дейт. Гуанчжоунун бир өзгөчөлүгү бар экен. Мисалы бир көчө баштан аяк толугу менен бир кийимге адистешет экен. Мисалы, мынау көчө, мен бараткан көчө, анча-мынча мынауга окшогон саат-паат, көйнөк-пөйнөктү кошпогондо, бул негизинен бут кийимдин, анан кайыштын, дермантиндин көчөсү экен. Көбүнчө бул жерде ошондой бут кийим саткан көчө болот экен дагы, жалаң бут кийим саткан дүкөндөр кайыштан, дермантинден жасалган нерселерди сатууга адистешкендер ушундай бир көчөгө чогулат экен. А кийим саткандар дагы өзүнчө бир көчөгө адистешет экен. Андан кийин мисалы балдардын нерселерин ал өзүнчө бирдемеге адистешет экен. Электротехника жана башкалар дагы бир көчөгө адистешет экен. Кыскасы ушундай. Биз мектепте окуп жүргөндө бут кийим жок. Бир жолу өтүктү жамай алган эмеспиз. Башына пактадан тыгып алып кийип барган элем. Биринчи курска окууга келгенде университетке жамак ботинка менен келген элем. Ал кезде ботинканы жамап кийген нормалдуу көрүнүш болчу. Азыр эми мынол кийимдер пресстелип, баягы тамекинин прессиндей пресстелип жыйылып жатат. Бут кийимдер азыр мына жерде баягы кандай десем, картошкадай болуп үйүлүп жатат. Алган киши жок. Дүйнөгө ушунчалык толуптур. Алган киши жок. Ушунун бардыгы асылып турат. Адамдар кармалап, тандап, баасын сурап коюп басып кетип атышат. Достор, биз Кытайды баягы Джек Чандын, Джет Линин, Брюс Линин киносундагыдай элестетип атат окшойбуз дагы деле. Анткени алардын киносундагы баягы куш 1,5 метрлик тар көчөлөрдө көрчү элек. Анан азыр Кытай көрсө кеңир экен. Жер тар болсо бизде тар экен. А бирок Кытайда жер тар эмес экен. Жер Кытайда ушунчалык кеңир экен, бош жерлери аябай көп. Эми бир эле курулушун айтып берейин. Мынау мисалы азыр Кантон жарманкеси өтүп аткан жер, бул ушунчалык чоң экен, биздин Манас аэропортубуздан бир 4 эсе чоң келет окшойт. Бирок бул болгону бир жылда 2 эле жолу иштейт экен. Биринчиси ушул жаздагы жарманкеде, экинчиси күздөгү алтын күз дегендей жарманкеде кызмат кылат экен. Болгону ушул 2 сезон үчүн ушунча чоң сооруженияны курушуптур. Муну баштан аяк ушул ар бир секциясын кыдырып чыгыш үчүн бир күн кечки убакыт жетпейт экен. Анан кечке чейин кыдырып жүрүп, акырында ушу бутун үзүлөт экен. Жер буларда абдан кеңир экен. Кытайдын масштабын, Кытайдагы ушул кененчиликти, ушул чоңдукту көрүп отуруп, ушул акылым аны мындай кабыл алып жүрбөйт. Мисалы мына караңыз. Бул болгону 4 кабат болсо, асты бир парковка, ашкана, нарак-берак менен дагы бир 3-4 кабат болсо керек. Ошону менен бул бир 7-8 этаждак. Ушул залда жайнаган ушунча кишинин бардыгы мүмкүнчүлүк издеп жүргөндөр. Жаңы товар, жаңы мода, жаңы ачылыштар, ушунун бардыгын ушул жерден издеп таба аламбы деген үмүт менен жүргөндөр бүт ушул жерге чогулган. Бул эми дүйнө боюнча. Майыптар үчүн Лессин Сахур
Бизде ушул майыптар үчүн өзүнчө жанагындай жолчок кур десе көбү курбайт. Акыры анан азыр ушундай болуп калыптыр. Мына. Азыр илим алдыга кетип, лесиз жанагы атайын жолчону курбасаң курбай эле кой. Биз өзүбүз силер чыккан тепкичтен чыгабыз деп калыптыр. Мына. Ушинтип азыр мынау дөңгөлөгү менен тепкичтен кадимкидей чыгып кете берет экен. Кечинде эгерде барсаңыз, дүкөнгө өзү алып барып, анан мындай өйдөгө тургузуп, дүкөндүн жана текчеси бар го, ошодон башын чыгара алат экен. Анан мунун заряды 6 чакырымга жетет экен бир күндө. Муну менен жөстүк менен башкара берсе болот экен. Азыр мени бул жактан өздөрү дистанционный башкарып атышат, а бирок мындай өз алдыңча башкарсаң дагы болот экен. Илим ушинтип ордунда турбайт экен. Эгерде жанагындай лифт курбасаң, эгерде жолчо курбасаң майыптар үчүн, анда ушинтип жанагы тепкич менен дагы чыгабыз деп калыптыр. Достор, ушинтип кантон жарманкеси бүгүн аягына чыкты. Бүгүн акыркы күнү. Азыр ушул жарманкеге өзүнүн продукциясын алып келгендер, коробкаларга продукцияларын кайрадан түйүп, жыйнап, азыр өздөрүнүн заводдоруна, фабрикаларына, өздөрү жашаган жерлерге, провинцияларга кеткенге даярданып атышат. Эми кантон жарманкеси тууралуу эми бир кененирээк бир аз маалымат бере кетейин дагы бир жолу кошумча. Кантон жарманкеси бул башта айткандай 1957 жылдан бери жазда күздө өткөрүлүп турат экен. Бир жылда 2 жолу. Ошонун эсебинен жыл сайын Кытай өкмөтү ушул кантондун эсебинен эле бир 16 миллиард долларлык киреше көрөт экен. Андан сырткары эми бул жердин аянты ушунчалык чоң экен, бул дүйнөдөгү эң чоң ушундай жарманке аянттарынын бири экен. Мисалы, ушул азыр биз турган жер, ушул имарат 1 миллион 130 миллион чарчы метр экен. 1 миллион 130 метр квадрат экен, мындай алганда. Анан эми бул жерге жыл сайын ошол келген туристтердин эсебинен баягы авиа каттамдар жанданат экен. Андан сырткары дүкөндөрдүн соодасы жанданат экен. Андан сырткары жанагы мейманканалардын иштеши, мейманканалардын кирешеси жылына ошол кантон жарманкесинин эсебинен 200%га өсөт экен. Эми кантон жарманкеси деген өзү деги эле эмне? Ошону айтып берейин. Кантон жарманкеси бул баягы өндүрүшчү менен алып сатуучуну, өндүрүшчү менен ишкерди мындай тааныштыра турган, ошолорду байланыштыра турган аянт экен. Мисалы кандай? Мисалы бизде Дордойдогулар, Кара Суудагылар келишет дагы ушул Кытайга келип, Кытайдын базарларына барып, даяр жанагы тигилген, кайсыл жерде тигилген, кандай тигилген, эмне материалдан тигилген, аны менен көбүнчө иши болбой эле баягы базардагы товарды сатып алып жакканын алып кете беришет. Бирок эгерде мынау ошолор кантонго келе турган болсо, анда булар ошол өндүрүшчүнүн өзү менен байланышат экен. Мисалы, мага мынтип тигип бер, мыносун мынтип тигип бер, сенин заводуң кайерде, сенин фабрикаң кайерде, мынонун ичине мындай нерсе кош, мындай нерсени азыраак кош, мындай нерсени көбүрөөк кош, мынау сапатта жаса деп өздөрүнүн шартын койгонго шарт мындай жаралат экен ушул жерде. Анан өндүрүшчү менен ошол алып сатуучу бул жерде кадимкидей таанышат экен, жакындашат экен. Бири-бирин конокко чакырышат экен, таанышкандан кийин мамиле кылып калса, бири-бири менен ушундай чоң-чоң келишимдер түзүлөт экен. Жалпы эле ушул кантон жаралгандан бери деп атат 13 триллион долларлык келишим түзүлүптүр. Ушул кантон жаралгандан бери ушул ишкер менен өндүрүшчүнүн ортосунда. Азыр мен статистикаларды алып окуп атам. Эми бул жерде дүйнөнүн бардыгы бар. Дүйнөдөн баягы мен ишкер болом деген, мен бирдеме алып сатат элем дегендин бардыгы ушул жерге келет экен. Ошол эле учурда мен мынау товарды өндүрүп атам, мен муну мындай сапатта, мындай баада өндүрүп атам дегендердин бардыгы кайра эле ушул жерге келет экен. Мындай кайра айтканда бул баягы өндүрүшчү менен ошол алып сатуучунун, ишкердин бириккен жери, экөөнүн баш кошкон жери, экөө сүйлөшкөн жер, бир дасторкондо, бир столдо, бир аянтта отуруп сүйлөшкөн жер ушул кантон жарманкеси болот экен. Азыр эми мен өзүбүздүн мекендештерге, өзүбүздүн кыргызстандыктарга айтат элем да, өзү негизи ушул дээрлик океанга жакын турган
ушул Гуанчжоуга келип ушул кантон жарманкесине кимдер катышыш керек? Кээ бирлер сурап атат, биз Кытайдан жумуш тапсак болот бекен деп. Кытайдан Кытай тилин билмейинче жумуш табыш өтө кыйын экен. Болгондо дагы жумушчу, кара жумушчу буларга таптакыр кереги жок экен. Өздөрүндө жумушчусу толтура экен. Кээде кээ бир компаниялар, айрыкча курулуш тармагы азыр бир аз оор абалга түшүп, курулуштары токтоп, азыр жумушсуздар өзүндө дагы көбүрөөк экен. Тескерисинче булар ошол өзүбүздүн жумушчуларды экспорттоп башка жакта, башка өлкөлөрдүн ишин кылып болсо дагы бир киреше алсак, нан тапсак деп жүрүшөт бул Кытайлар өздөрү. Анан ушундай шартта бизге азыр жанагы бизге орун бул жерде жок да, негизи жөнөкөй жумушчуга орун жок. А эгерде Кытай тилин билсе, же англис тилин билсе, анан өтө бир керектүү бир адистикке ээ болсо, мисалы бир кандай десем, бир жаңы технологиялар менен иштей алган, мисалы бир илимий даражасы бар биологбу, химикпи, технологбу, же болбосо бир IT тармагында бир ашыкча бир элден өзгөчө өнөрү бар, элден өзгөчө бир билими, адистиги бар адам болобу. Кыскасы, ошолор үчүн бул жерде мүмкүнчүлүк абдан жогору экен. А ошол эле учурда жөнөкөй адамдын бул жерге дээрлик кереги жок экен. Анан мынау кантон жарманкесине өзү ошол мен барып жанагы өндүрүшчүнүн өзү менен сүйлөшүп, анан көп өлчөмдө, көп көлөмдө товар алат элем деген адамдар үчүн бул жер керек экен. Анан эгерде жок, жөн эле баягы ошол эл барган жерди мен дагы барып көрүп, эс алып келейин дей турган болсо, андайга бул жер көп деле мындай жараша бербейт, көп деле жооп бербейт деп ойлойм. Себеби өзү негизи Пекин сыяктуу, Шанхай сыяктуу, же Кытайдын, же дүйнөнүн негизи эле башка шаарлары бар, маданий шаарлары бар, тарыхый шаарлары бар, туристтик шаарлары бар, көңүл ача турган, эс ала турган, кийине турган мындай шаарлар көп да. А бул жерде мен айткым келет, бул Гуанчжоу бул чоң базар. Ошол базарда барып, бул жерде жанагы өндүрүүчү менен сүйлөшүп, таанышып, мамиле куруп, келишим түзүп дегенде кетсе болот. А бирок бул жерге оора болуп, көп акча коротуп, эми бизден өтө алыс, ошон үчүн бул жерге ошол келиштин көп деле кереги жок, эгерде ишкер болбосоң. А ишкерлер бул жерге келип, заводдорду кыдырып, мебель алам дейби, курулуш жана материалдарын алам дейби, кийим алам дейби, же атайын техникаларды алам дейби, же медициналык бир каражаттарды алам дейби, же кандай иши кылып, кандай десе адамдын жанынан башканын баардыгын ушул жерден тапса болот. Бирок ал ишкерлер үчүн, жөнөкөй адам үчүн эмес. Жөнөкөй адам бул жерге эс алганы келиши мындай көп деле максатка ылайыктуу болот деп ойлобойм. Ошол эми кантон жарманкеси деген негизинен ушул экен туугандар. Азыр эми биз ушунча күн жүрдүк, ушунча бастык, буттар үзүлүп калганга чейин басып аттык, бирок ушуну толук биз кыдырып чыга алган жокмун. Ушул азыркы күнгө чейин келип, ошол мен кантон жарманкесине келип, ошол 3 фазада өтө турган болсо, мисалы бир фазасында ошол товарлардын баардыгын кыдырып көрүп чыктым деген адамды уга элекмин, көрө элекмин. Себеби ушунчалык чоң экен. Ошондуктан адамдар бул жерге келатканда башынан эле бир максат менен келет экен. Мисалы бирөө кийим издесе, фабрика издесе, ошол кийимге гана кирет. Болгондо дагы мисалы балдардын кийими десе, ошол балдардын кийимине кирет. Чоңдордун кийими десе, чоңдордун кийимине гана кирет. Ошол секцияларга гана кирет. И ошону гана карап, башкага башын оорутпай кете бергени жакшы экен. А эгерде мисалы кимдир бирөө курулуш каражаттарын издесе, ошол курулуш материалдарын көргөзүлгөн жарманкеге, ошол бөлүккө, ошол секцияга гана киргени ылайыктуураак болот. Анан эгерде андай кылбасаң, бул жерде дээрлик жетишпейсиң. А биз эми мен жанагы бул жарманке деген эмне, бул кандай масштабы эмне, анан бул жерде эмне товарлар коюлат, кантип адамдар таанышат, ошол килтейген заводдор кадимкидей эле бир карапайым кыргыз чөнтөгүндө $1000 жок киши менен сүйлөшө береби десем, көрсө сүйлөшө берет экен булар. Анан кийин сүйлөшүп атканда анан сурайт экен, каяктан келдиң, канчалык көлөмдө аласың деп сурайт экен. Мисалы бир эле нерсени кандай десем, бир эле мондай рюкзак алам десең, 100.000 дана аласыңбы же 200.000 дана, бир контейнер аласыңбы жок дегенде деп сурайт экен. Ошондо эле какап калат экенсиң кыргыз.
Анан ушул жагынан алганда бул баягы фабрика менен түз сүйлөшөм дегенден кийин ошол фабриканын деңгээлиндеги адамдар келсе жакшыраак болот экен. Мисалы ошол фабрикадан жок эле дегенде бир контейнер буюмду сатып алганга дарамети жеткен. Себеби ошондой деңгээлде сүйлөшсөң, алар дагы ошого жараша баягы санына жараша анан баасын түшүрүп берет экен. Анан бул жакта эми карголор бар экен, өзүбүздүн байерлер бар экен. Кудайга шүгүр жанагы Кытай тилин жакшы билген котормочу болуп иштеп калган балдар бар экен. Байерлик кылып нан таап аткандар бар экен. Ошол эми байерлер темасы бул өзүнчө тема, муну өзүнчө айтып берем. Негизи эле байерлик бул өзүнчө бир илим деп койсо болот экен. Анткени булардын түйшүгү, булардын эмгеги, булардын мээнети, булардын азап тозогу ал өзүнчө бир темага, өзүнчө бир чыгарылышка арзыган нерсе. Ошол туугандар, бар болуңуздар.